Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі ифтарды ушул Кызыл айылындагы окуп аткан талабалар менен, шагирттерибиз менен ушул жылдагыдай эле айылыбыздагы аксакалдардын, энелердин дуасын алайлык деп 100 үй бүлөгө ифтар кылганы жатабыз, бергени жатабыз пакет кылып. Ал пакеттин ичинде тамак аш, анан берге шириндик, суу, курма, ошол ифтарга керектелүүчү нерселердин баардыгы бар. Баракалуу болсун, Аллахым ширин кылсын. Колуң дат көрбөсүн. Буну ошол талабаларыбыз, шагирттерибиз өздөрү жандарынан акча жыйып, ошону уюштуруп атат. Кудайым буюрса, азыр саат 6:30 ифтарга жакын ар биринин үйүнө жеткирип таратып беребиз. Муну биз 2 жылдан бери адат кылганбыз. Кудайым буюрса, буга чейин, мындан кийин дагы орозо бүткөнгө чейин 3 жолу же 4 жолу кылганга аракет кылып турабыз. Анан кайсыл бир туугандар биз дагы ушинтип айылыбызда ооруп жаткандарга, аз камсыз болгондорго, аксакалдарга ушинтип жамаатка, мечитке же болбосо үйлөргө ифтарга келе албай жаткандарга биз ифтар кылып берем десе, биз колдон келишинче кызмат кылып жардам берүүгө аракет кылабыз. Амин. Алла кызматыңызды кабыл кылсын. Бул 2-1500 ушул кызмат кылгандардан Алла таала кабыл кылсын. Allahu Akbar. Экинчи машина. Испан кары менен Сагын кары. Ушул талабаларыбыздан, ифтар ачырып берип аткан талабаларыбыздан Аллах таала ыраазы болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, ушул туткан адамга кандай сооп берилген болсо, ифтар кылып берип аткан адамдарга да Аллах таала ошондой соопту берген болсун. Аллах таала күнөөлөрүн кечирсин, дозоктон азат кылган болсун. Кудайым буюрса, мана Кудайым буюрса 6-чы машинабыз бул жерде 19-түк тарат кийин кетип атат. Бул Мама Шариф менен Имарбек тараттан алып кетип атат. Аллах таалам булардан ыраазы болсун. Кудай таалам кылган кызматтарыны, ихсандарын Кудайым кабыл кылсын. Кандай ой тилектерин, максаттары болсо Кудай таалам жеткирген болсун. Өмүрүнүн акырга чейин ушинтип өзүн эмес, өзгөнү ойлогон инсандардан кылсын. Кылган ихсандарын Кудай таалам кабыл кылсын. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баардыгыңыздарды кирип келген ыйык Рамазан айы менен куттуктаймын. Туткан розоңуздарды Аллах таалам кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.